Салам достор, сиздер менен окутуу. Бүгүн биз present simple темасын кайрадан кайталап, көнүгүүлөрдү аткарабыз. Эң биринчиден дептер жана калемиңизди даярдап алыңыз. Иштеп жатканда видеону пауза койгонду унутпаңыз жана менин артыман кайталаңыз. Биринчи көнүгүү этишти туура өзгөртүү. Бул таблицаны караңыз. Ырастоочу сүйлөм. I play, мен ойнойм. You play, сен ойнойсуң. She plays, ал ойнойт. We play, биз ойнойбуз. You play, силер ойнойсуңар. They play, алар ойнойт. Терс сүйлөм. I do not play, мен ойнобойм. You do not play, сен ойнобойсуң. She does not play, ал ойнобойт. We do not play, биз ойнобойбуз. You do not play, силер ойнобойсуңар. They do not play, алар ойнобойт. Суроолуу сүйлөм. Do I play, мен ойноймбу? Do I play, сен ойнойсуңбу? Does she play, ал ойнойбу? Do we play, биз ойнойбузбу? Do you play, силер ойнойсуңарбы? Do they play, алар ойнойбу? Эми бул жерден бир нерсени жаттап калышыбыз керек. Ырастоочу сүйлөмдө he, she, it ата тоштор менен турган этишке ар дайым аягына s кошулат. Терс жана суроолуу сүйлөмдө болсо he, she, it менен колдонулган жардамчы этиш бул ар дайым does, do эмес. Эми болсо I understand, мен түшүнөм деген сүйлөмдү бул таблицага кылып, эң биринчи ырастоочу сүйлөмгө, андан кийин терс сүйлөмгө жана суроолуу сүйлөмгө өзгөртүп чыгыңыз. Видеону паузага коюңуз дагы тапшырманы аткарыңыз. Туура жооп болсо мындай болот. Ырастоочу сүйлөм. I understand, мен түшүнөм. You understand, сен түшүнөсүң. She understands, ал түшүнөт. We understand, биз түшүнөбүз. You understand, силер түшүнөсүңөр. They understand, алар түшүнөт. Терс сүйлөм. I do not understand, мен түшүнбөйм. You do not understand, сен түшүнбөйсүң. She does not understand, ал түшүнбөйт. We do not understand, биз түшүнбөйбүз. You do not understand, силер түшүнбөйсүңөр. They do not understand, алар түшүнбөйт. Суроолуу сүйлөм. Do I understand, мен түшүнөмбү? Do you understand, сен түшүнөсүңбү? Does she understand, ал түшүнөбү? Do we understand, биз түшүнөбүзбү? Do you understand, силер түшүнөсүңөрбү? Do they understand, алар түшүнөбү? Эми экинчи көнүгүү. Жөнөкөй учур чакта ырастоочу сүйлөм. Этиштерди туура формада жазыңыз. Мисалы, he runs fast. Эми видеону паузага коюңуз дагы тапшырманы аткарыңыз. Туура жооптор болсо мындай болот. She plays the guitar every day. They study English at the university. He watches movies on the weekends. We go to the park on Sundays. You read books in your free time. Эми кийинки көнүгүү. Жөнөкөй учур чакта терс сүйлөм. Сүйлөмдү терс формада жазыңыз. Мисалы, I do not sing. Эми видеону паузага коюңуз дагы тапшырманы аткарыңыз. Туура жооптор болсо мындай. She does not eat meat. They do not like spicy food. He does not watch horror movies. We do not play video games. You do not drink soda. Эми төртүнчү көнүгүү. Жөнөкөй учур чакта суроолуу сүйлөм. Бул жерден сүйлөмдөрдү кетиштерди суроолуу формада жазыңыз. Мисалы, does it work? Видеону паузага коюңуз дагы тапшырманы аткарыңыз. Туура жооптор болсо мындай. Does she play the piano? Do they study French at school? Does he like to watch movies? Do we go to the park tomorrow? Do you listen to music in the evenings? Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Кийинки сабактарда көрүшкөнчө.